Assalamu алейкум достор. Mo трак жөнүндө маалымат берип коеюн деп атам да. Мындай трак биздин компанияда вообще жок. Болгон эмес да. Мындай тюнинг. Ушул тракты мен 2 ай мурун чыгарсам керек да. Бүгүн алып келдим, жаңы эле алып келдим. Анда азыр деген кантип алып келдим, ошол видеону көрүңүздөр, анан уланталы, макулбу? Көптөн бери күткөн тракты алып кетип бартам. Ушул трак боюнча 2 ай мурун видео чыгаргам. Жашыл трак тюнинг мондай да. 2458 майл эле жүргөн. Мурда 1 жыл, 2 жыл мурун мындай трактор 95-100 миңге сатылмак да. 2 ай мурун инибиз чыгып, бул тракты 75ке сатам деген, азыр 65ке берип атат. Азыр мен биздин жумушка жеткенде бир жерге токтотуп алып, ичи тышын көрсөтөм. Инвесторго укмуш трак. Жылы 2021, бирок жүргөн милясы болгону 302.458. Бакта көрүнүп атат болуш керек. Соляркасы да аз калып тур, бензини. Азыр жеткенде тартып берем. Бул тракка да аябай кызыккандар көп болчу. 2 айдын ичинде эмне деген мекендештер чалды. Буга окшош дагы бир 24-жылкы трак бар болчу, кызыл свет болчу. Ал болгону 174.000 жүргөн, ал сатылып кеттир да. Раз бул трак калып калыптыр. Кудай буйрса, бул жактан деле азыр Америкадан албайт мындай трактордучу. Баасы мындай 65тик тракты албайт. Баардык эле Америкада жүргөндөрдүн баары эле мынча берем, даун пеймент берем, анан бөлүп төлөйм, тигиндей мындай арзан трак издеп атам дейт. Бул тракты Кыргызстанда же болбосо башка өлкөдө жашаган инвестор болуп бизди мекендеш алса, айдоочу таап иштетип беребиз. Тюнингти көрсөтөм, сыртын көрсөңөр. Мен мындай тракты көптөн бери көрүп элек болчумун да. Укмуш өзү үчүн жасаган, аркасында стулу бар. Мо панелдер дагы алмашылган болуш керек да. Тюнинг жасагам деп атканда, байке могу 24-жылкы трактын панелиби ушундай да, башкача. 21-лердики мындай эмес. 75ке болчу, азыр окончательно 65ке болсо сатам дейт. Бул тракты өзүм үчүн жасагам дейт. Өзүм айдашым керек болчу, бирок правам бүтүп калып, айдабай калып, анан 2 айдан бери бирөөгө арендага берип, же болсо компания драйвер отургузгум келген жок дейт. Состояниясы жакшы келсин деле сатайын дедим, шалдыратып малдыратпай дейт. Менин трагым болсо деле бирөө отуруп, бул Алмаз байкенин трагы экен, акырын айдайын, тигүү деп айтпайт. Даңгыратып эле дейт. Биз деле убагында айдаганбыз, компаниянын трагын айдаганбыз, бирөөнүн трагын айдаганбыз, даңгыратып эле айдаганбыз да. Самый главный, эң негизгиси убагында тракты карап туруш керек да, ремонт кылып туруш керек убагында. Болду, трак жүрө берет. Анан бирөөнүн трагын кой, мен могу кочкадан акырын өтөйүн, мояктан акырын бурулайын дебейт да, даңгыратып эле акча жасаш керек деп эле айдап жүрөт. Ушундай жашыл трак. Ичи тышын жуудуруп коюш керек экен, бирок азыр силерге сонун видео тартып берем достор. Спидометри 74-те жабылып тур, жакшы. 74 деген аябай жакшы эле скорость. Негизи жабып салыш керек, 72 менен жабып салыш керек да. Андан ашык деле скоросттун кереги жок. Жарышам деп ана спидинг алат, тикеттерди алат. Жүрүшү жакшы экен. Тың трак экен, жүрүшү жакшы экен. Жумушка жеткен калдык. Бул трак любой жаштарга жагат да. Олардын баарын кара кылып краситетиптир. Бактары 120дан кен, мояктан көрүнөт экен, 120 кен, ар жагы 120 кен, дөңгөлөктөрү сонун состояниеда экен. Ана мондай эмелерден коюптур, бул не крылья, подкрыльниктерби же ушундайдан коюптур. Эпюсу да бар экен. Муну ичи тышын жуудуруп коюш керек да. Ичи тышын жуудуруп коюш керек. А так абдан сонун трак мага жакты. Бул жагы дагы 120 кен. Бул жакта инструмент салган, жана чынжырларды салып койгон атайын өзүнүн баксы бар экен да, коробкасы бар экен. Караңыздар, мыяка чынжырларды салып койсо болот экен. Тракты булгабай. Алыстан эйпуга окшоп көрүнүп калат экен. Атак мында көрдүңүздөрбү? Эйпу турат. Бул батарейка менен иштейт. Монун ичинде 4 батарейка болуш керек. Шуму жок да. Жакшы. Азыр ичим көрсөтөм. Ушул трак көп мекендештерге жагып жүргөн. Алабыз деп Америкадан чыккан. Америкада жана айткандай көп кишилер азыр арзан трак издеп атышат да.
Так, ичин көрөбүз азыр. Ичи тышы бир сыйра жуулат. Жана айдап келбедимби, көрдүңүздөр. Аркасында стол менен. Көрдүңүздөрбү? Стол менен. Мияка бир киши отурса болот. Мияка холодильник салыш керек экен. Холодильникте чоң эле холодильникте салып салыш керек. Мияка микроволновка салыш керек экен. Жакшы, ана отуруп көрөлү. Мындай отуруп алса болот экен. Миякта бир киши. Жобосо ылдый жаткырып, мону ылдый түшүрөт. Анан жатып алса болот мияка. Экинчи этажы бар, шкафтары бар. Ушундай трак достор. Мына ушул тракты айтса болот, инвесторго абдан ылайыктуу трак экен деп. Азыр мага да көп инвесторлор чыгып атпайбы? Бишкекте квартирам бар эле, ошого алмашыш керек болуп атат. Бишкекте жерим бар эле, ошого алмашабы деп. Жобосо ошону саталы деп. Кээ бир мекендештер уже акча чогултуп койгон. 60 бар, 65 бар, 70 бар. Трак барбы деген мекендештер бар болчу. 917 544 4254 смело чала бериңиздер. Абдан сон трак, буга любой бала отурат. Мунун арендага берсе да 1400 бир жумага, же болбосо процентке отургузуп, жакшылап иштетип беребиз. Азыр моторун да сиздерге көрсөтүп коеюн. Кенгурятник билесиңер. Бышык кенгурятник экен, могул эле $2000 турат. Азыр ачабыз. Моторун көрүп коелу. Мотор ушундай экен, көрдүңүздөрбү? Муяктан шалтактап майларын баары акылат. Майса яккан жери жок. Бул кете бер 2 айча туруп калды дейт. 2 айча туруп калды, айдалган жок дейт. Айдоочуга берген жокмун дейт. Так, ушундай. Көрдүңүздөрбү? Майса яккан, шалтактаган жерлери жок. Жуудуруш керек да просто. Ичи тышын жуудуруш керек. Дөңгөлөктөрүн баары зыңк экен. Астыдагы, артыдагы. Караңыздарчы. Жапжаң монча. Эмне деген протекторлор менен. Дисктер аралачы, капкара. Буяга да кара. Тюнинг укпуш жасалыптыр. Бул дөңгөлөктөрү, крышкалары менен, бул крышкалары менен, мондай подкрылниктер менен. Ушундай достор. Анан бизде азыр мындан тышкары 5 трак бар да. Бизге мекендештер келип атат. 3 жумада абдан көп мекендештер келди. Азыр мен сиздерге көрсөтүп коеюн, кайсы трактар бар экенин. Могу трактардын баары турбайбы? Ойлобогула, булардын баары жөн эле турат деп. Могу трактардын баарынын хозяиндери бар. Кээ бирөө сатылат, кээ бирөө эс алганы келди. Азыр бизде муякта трак жок. Азыр жолго чыга турган кайсы трак бар экен? Теткил жерде бир Volvo бар, 694 деген. Бул да сатылат. Же болбосо жолго чыгарабыз да, айдоочуга берип. Экинчи трак могу трак 0312. 2 трак болду. Бизде аз эле бир 4-5 эле трак бар, жолго чыга турган. Дагы кайсы трак? 8561. 3 болду. 907 3 трак. 1053 4 болду. 4 болду. Анан булардын баары эле занят. Бундагы могу 45-45-тин дагы хозяины бар. 129-дун дагы айдоочусу бар. Ана могул жерде дагы бир трак бар экен. Могу 749. Мына болгону 5 трагыбыз бар. Андан башка трактардын баары эс алып атат, сатылат. Ушул сыяктуу. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар. Эми коштошсок болот. Орозоңуздар кабыл болсун достор.